Assalamu alaikum туугандар. Мындан 2-3 ай мурун скорилер жөнүндө бир видео киргиздим эле. Анан ошондон бери сурап коюшат, тааныш билиштер. Эмне болду, эмне өчүрүп салдың видеоңу, коркунучтуу, үркүнчтүү, унчукпай калдың деп. Жок, мени коркутушпады, башка кылбады. Наоборот, мени туура көрүп, чындыгында ушул иштерди жасаш керек экен, туура нерсени көтөрүп атасың деп акимибиз баш болуп жасагыла деп жакшы сүйлөшүп, анан видеону өчүрүп, мага механиктин ордун сунушташты. Анан өзүм технический жактан мындай кичине жөндөмүм жок үчүн документ жактан, башка жагынан колдон келишинче ключ кармап жардам берейин деп жакшы ниет менен өзүм механикке жардамчы болуп жандай болуп, ошондон бери такыр колубуз тийбей атат. Мындай Аллага шүгүр, иштер жакшы кетип атат. Бир кыйла иштер жылып калды. Кудай кааласа машиналар оңдолуп атат, запчасттар келген. Анча мынча эми камкөстөр бар, өкмөттүн иши сразу бар жок болбойт экен. Акырындык менен жакшынакай кылып кетип атабыз. Кудай кааласа машиналар оңдолуп атат. Гараж насип этсе удобствосу менен кылып атабыз. Дальнейший дагы машиналарды оңдойбуз. Ошондой баарды жакшы, Кудайга шүгүр. Анан бир кичине капа болуп кете турган жерлер болду. Анча мынча түшүнүп түшүнбөстөн мен жөнүндө жаман сөз сүйлөшүп, бар жокту чукуп, бар жокту аяка бияка ташып, андай кылып атат деген адамдар жок болбой атат да. Мен ошолорго мындай кайрылып кетет элем да. Мен мына акимибизге 2 маселе менен кирдим да. Айыл өкмөттүн кичине иши менен кирдим. Аны дагы мынакей элдин пайдасына чечип берди. Ал жерде дагы анча мынча түшүнбөгөн адамдар капа болуп, жини келишип жүрүшөт. Экинчи маселе мынакей скорый тармагы. Аллага шүгүр, Алла ыраазы болсун. Биздин директорубуз өзү Айчүрөк Шериковна башынан колдоп, башынан туура деп айтып деп, мына мага жардам берип келатат. Ошол эженин, акычым Анас аканын, анан башка бухгалтерибиздин көп жардамдары менен Кудай кааласа көп нерселер көтөрүлүп, көп нерселер жасалып атат. Салыштырмалуу башка жерлерден дагы артыкчылыгы менен жасалып атат да, башка больницалардан Кудай кааласа жакшы идеялар колдоп, кубатташып, сабырдуулук менен бар жокту жасайбыз деп келип атышат да. Туура түшүнүштү терс кабыл албай, кайра наоборот жакшы алышты. Анан ошол өкмөттөгү анча мынча акелерге деле айтып кетет элем. Кегиле мындай жакшы ниет менен, ынтымак менен айыл өкмөтүбүздү, айылдарды, башкаларды керектүү нерселерди мындай советтешип, депутаттарыбыз менен жакшы пландарды коюп, алдыга жылдырган аракет кылайлы. Чейин бири-бирибизге артыбыздан жаман сүйлөбөй, чисто Алла ыраазычылыгы үчүн. Алла насип этсе бир жакшы идея бар менде. Блог ачайын деп атам, видео блог. Блогер болуп кетти, андай болуп кетти эмес, чын жүрөктөн элге кээ бирки нерселерди түшүндүрүп, кээ бирки нерселерди нолорду жасайлы деп, мисалы жанагы рейдтер боюнча машиналарды кантип кое берсе болот, кантип туура кое берсеңер штраф албайсыңар, себеби ошо рейдтер дагы эле жүрүп атат, дагы эле элдер штраф алып атышат. Дагы башка пайдалуу, эч кимди жамандабай, насип этсе мындай, эч кимди мындай каралабай, жакшы ниеттерди сунуш катары айтып деп, мына айыл өкмөт Алтын акайга деле кирип жакшынакай болуп сүйлөшүп чыктым. Анга деле айттым, насип этсе мындай кээ бирки проекттер менен келем, колдон келишинче жардам берип коесуздар деп. Алар деле айтты, беймарал кел, колдон келишинче деди. Ушинтип жакшы маслихат менен начальник Мунар ака менен сүйлөшүп атабыз. Кээ бирки знактарды, башкаларды могу өзүбүздүн центрибиздеги ошол иштерди насип этсе жакшы жаштар силерге кошулгула, маслихатташып, сүйлөшүп, Кудай кааласа жакшы иштерди алып барайлы. Жылыш бар, Аллага шүгүр. Мамлекетибиз өнүгүп атат. Ошолордун эсебинен, ошолордон калбастан биздин районубуз, биздин айыл өкмөтүбүз калбастан жакшы өнүгүп кетип атабыз, Кудайга шүгүр. Биз дагы салымдарды кошойлу. Ар бирибиз кошкон аракет кылайлы жаштар.
ошондой жоголгон жокпуз, ошо ишибиз көбөйүп кетип, Кудай кааласа жакшы нерселерди алып кетип атабыз. Ошону билдирүү катары ушу видео кайрылып коеюн деп чечтим да бүгүн.